Алла Таалага мактоо шүгүрлөрдү, пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтуу менен сөзүмдү баштаймын. Манас телеканалында Куттуу Рамазан берүүчү Алпарчыл кызматта Уланбек Калмырза уулу, баарыңыздарга ассаламу алейкум демекчимин. Дагы бир жолу бүгүнкү дегеле бул ыйык Рамазан айында кармаган жалпы орозолоруңуздар, башка жакшылык ибадаттарыңыздардын бардыгы Алла Тааланын даргөйүндө кабыл болсун. Бүгүнкү берүүдө дагы бир өзгөчө теманын тегерегинде сиздер менен бир сухбат кылайлы дедик, кымбаттуу көрүүчүлөр. Албетте бул дүйнө жалган дүйнө дейбиз, утурумдук дүйнө дейбиз. Анан кийин бул бирок ошол эле мезгилде бул сыноо дүйнөсү, бул дүйнө бирок чыныгы үйүбүз, чыныгы дүйнөбүз ошол акырет да. Бирок ошол эле мезгилде бизден бул дүйнө жана акыретти параллелди алып кетүүнү, ошону бири-биринен мындайча айтканда байланышы, кечке эле бул акыретте бул дүйнөнү таштабай, кечке эле бул дүйнө деп акыретти таштабай, ошону экөөнү биргеликте алып кетүү негизинен бизден талап кылынган нерсе. Биз ошол бүгүнкү темабызда бул дүйнө акыреттин таласы же бул дүйнөдө акырет үчүн эмнелерди кыла алабыз деген суроолорго жооп издемекпиз. Ал үчүн бизге Манас университетинин теология факультетинин докторанты Жамила Жораева эжекебиз келип отурат. Кош келипсиз эжеке. Сиздин дагы Рамазан айыңыз кут болсун, туткан орозолоруңуздар кабыл болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve alihi ve sahbihi ecmain. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Ulanbek birinci кезекте çakırganыңızlar üçün razıçılık bildirim. İşinizlerge iyilik. İnşallah kılıp atkan kızmatыңızдар dinimiz üçün, elimiz üçün faydalı bolsun. Bardığınızdardı ıyık Ramazan ayı menen kuttуктаймын. Rabbim тынчтык, амандык, бейпилдик бардыгыбызга насип кылсын иншаллах деп айтмакчымын. Амин. Айтканыңыз келсин эжеке. Буюрса, эжеке айтсаңыз, негизи эле биз бул дүйнө дедик, анан акыретке ишенебиз, ыйманыбыздын эң негизги ыйман шарттарынын бирөөсү дагы ошол акыретке ишенүү депчи. Анан бирок биз пенделик кылып, инсандык кылып, кээде ошол акыретти бир аз кечиктирип же акыретке мындай балким жоктой мамиле кылабыз, өзгөчө мисалы жаш кезибизде, өткөн мезгилде да. Анан кийин дегиле ар бир момун мусулмандын акыретке даярдыгы кандай болуш керек, эмнелерге көңүл бурушубуз керек, ошол акыретте дагы ийгиликтүү болуп, ошол пайгамбарыбыздын алдына, Алла Тааланын алдында мындай жүзү жарык, жакшы бир эсеп кысап бере ала турган абалга жетиш үчүн бул дүйнөдө эмнелерди кылышыбыз керек эжеке? Иншалла бул сурооңуздарга жакшы бир жооп берген аракет кылайын. Иншалла уккандарыбызга макул баардыгыбызга насип кылсын. Адам баласынын жаратылыш максатын ишке ашыруучу жана сыноого алынуучу жер шары биз жашап жаткан. Бул жерде бул эки жашоо бири-бирине байланыштуу. Биз бир жашоодо экинчиден айырып кое албайбыз. Дүйнө жана акырет жашоосу биринчисине экинчиси улап тургандай эле, биринчисинде эгилген бир нерсе экинчисинде жыйынтыгын көрөбүз. Алла субхана ва таала Зилзал сүрөсүнүн 7-аятында Estağfirullah "Femen ya'mal misqala zarratin khayran yarah" деп айтат да. Ошол эле аяттын уланысы "Ва мен я'мал мисқала зарратин шарран ярах". Бул аятты биз жакшынакай түшүнө алсак, биз буну жашообузга орното алсак, проблемаларыбыз өзүнөн чечилет. Бул жакта эмне деп айтат? Ким кыпындай аз болсо дагы жакшылык кылса, анын жыйынтыгын, анын жакшылыгын көрөт. Ким кыпындай жамандык кылса, аны дагы жамандыгыны, ошонун жыйынтыгын көрөт деп айтат да. Биз балким жашообузда бир кыйынчылыктарга душар болобуз. Кээ бир инсандардын балким характеринде бар жумушчусуну же үйүндө иштеп аткан, колунда иштеп аткан бирөөсүнү аны кемситкенде, аны ачуулантырганда кадимки эле ракаттанат. Ойлойт да бул нерсе мага кайтпайт. Мен буну жерге урдум, буну авторитетин төктүм, бирок мага кайтпайт деп. Бир Алла субхана ва таала Кур'ан-ы Керимде айтып атат: "Фама я'мал мисқала зарратин шарран яра". Ким кандай жамандык кылса аны кайтат.
Биз балким ага ошол эле иш кайтпашы мүмкүн. Бир оору болуп, бир жамандык болуп, үй бүлөсүнө бир жамандык болуп. Ошол эле учурда кээ бир инсандар айтат, мен колдон келгенче аракет кылып атам, жакшылык кылып атам, маани берип атам, бирок буну ошо жакшылык катары көрбөй жатам, мага жакшылык катары кайтпай жатат деп да капа болуп келгендерди угуп калабыз. Аларга да айтабыз, Аллах субхана ва таала ваада берип атат, бул мен эмес, же бир алым эмес. Аллах айтып атат, Аллах ваадасынан кайтпаган зат. Сен жакшылыкты азбы, көппү, колуңдан келгенин кылып кой, Раббымга кой. Раббым сага өзгөчө бир абалда, кандай дүйнөдө, акыретте, же перзентиңден, же жумушуңдан, же бир башка жерден албетте сага кайтарат. Биз буну унутпастан аракет кылсак, баардык эле биздин проблемаларыбыз иншалла чечилген аракет жасайт. Бир дагы окуяны айта кетсем, Уланбек, Азети Умар, ислам баардыгыбыз билебиз, ислам умматынын экинчи халифасы, 634-644 жылдары халифа болгон зат. Бул инсандын халифалык учурунда Бахрейнден, ошо Бахрейнде ал учурда эки чоң уру болот. Алардан бирөөсү Абдул Кайс урусундан Жабир аттуу бир инсан келет, Азети Умарга ошол учурдагы мамлекеттик маселелерди айтат, сүйлөшөт. Анын сөзүнүн аягында бу дүйнөнүн жамандыгынан сөз кылат да. Бу дүйнөнүн жамандыгынан сөз кылып, буну биз күнүбүздө да угуп калабыз. Дүйнө заман мындай болуп кетти, заман андай болуп кетти. Ал учурда дагы ошо дүйнөнүн жамандыгынан сөз кылат. Азети Умардын жанында отурган Убай бин Кааб аттуу сахаби сен эмнеге антип айтып атасың деп ачууланат. Бу дүйнөдө акыретке алып баруучу азыктарыбыздын бар болгон жери, акыретке кайтарымы бар болгон амалдарыбыз ошол жакта жашайбыз. Бул дүйнөдө проблема жок, адамдардын характеринде бар. Биз эртең Аллага акырет ишеничи бар болсо, бул нерселер өзүндөн өзү жоголот. Биз бу дүйнөнү жаман катары карабашыбыз керек деп айтат да. Азети Алидин дагы бир сөзүнө бул жакта эскерте кетсек, Азети Алиден да сурайт, бу дүйнө тууралуу эмне айтасыңыз? Азети Али айтат, бу дүйнө Алланын хабиби жашаган жер, Алланын хабибинин мечитинин бар болгон жери, вахий түшкөн жер, Алланын досторунун мекендеген жери, Алланын райымыга жетүүчү жана бейишке ээ болуучу жерибиз деп бизге бу дүйнөнүн ар бир секунддасын кандай пайдаланышыбыз керектигини бизге айтып кетип атат да. Балким биз бу түшүнүктө эмес, бу нерседен бир аз алыстап калсак, дүйнө мындай эле, дүйнө мындай болуп жатып атат деген бир түшүнүктөр пайда болот да. Анын ордуга жок. Биз бу дүйнөнүн ар бир секунддасын, ар бир минуттасыны Аллахтын ыраазычылыгын табыш үчүн, акыретке барганда сиз айткандай суроо жоопубуз оңой боло турган амалдарды кылганы жетишип калайын. Балким мен жакшылык кылган инсандан жакшылык мага кайтпашы мүмкүн. Бирок мен буну Аллах ыраазычылыгы үчүн кылсам деген бир түшүнүк бар болсо, иншалла акыретке барганда биз шерменде болбой турган абалда болобуз иншалла. Албетте, бул акырет ишеними, бул өзгөчө ишеним. Мисалы, бул дүйнөдөгү адамдардын ар кандай абалда жашайбыз. Кээде бай болуп, кээ бир адамдар жарды болуп жашайт, же болбосо кээ бир адамдар атактанка жетип, кээ бир адамдар мүмкүнчүлүгү чектелген болуп, деги эле ар түркүн тагдырлар бар да. Бирок өзгөчө ошол акыреттин айтып атпайсызбы, сиз жана Зилзала сүрөсүн ким кыпындай жакшылык кылса акыретте анын сыйлыгын көрөт, ким кыпындай жамандык кылса анын дагы акыретте жазасын көрөт. Алла тааланын жазасы калтырбайт депчи. Бирок биз пендебиз, инсанбыз, бул дүйнөдө өзгөчө бирибиз менен колгон үй бүлөлүк мамиледе, же коло коңшулук, же иш берүүчү менен иштеген жерде дейли, же мисалы кандайдыр башка мекемелерде ортобузда сөзсүз укук, акы маселеси болот да. Анан адамдар кээде ошол берилген мисалы мансапты, байлыкты, бийликти, же болбосо ошондой жоопкерчиликти, мисалы үй бүлөдө ата катары, же апа катары, же бала катары дейли, ошолорду баягы туура эмес жака колдонгон учурда болуп калат да. Эми инсандык кылып кээде баягы напсиге берилип, бирок ошондой баягы зулумдук көрүп, же кыйынчылык көрүп, же акыйкатсыздыкка учураган биздин момун мусулмандарга дагы ошол акырет ишеними, акыреттин бар экендиги жана акыретте ошол ар бир кылган бирөөгө
кыпындай дагы сен жакшылык кылдың, бир же болсо кыпындайга дагы жамандык кылсаң, акыретте эмне соон же болбосо акыретте сөзсүз анын эмне эсеп кысабы болот дегени да. Бир тараптан албетте бул дүйнөдө ошол акырет ишеними балким бизди коркутуп, сестендирип, өтө бир кыйынчылык абалда жашашыбыз мүмкүн, бирок бир тараптан караганда бул үмүт да, бул үмүт болуп эсептелет да. Анан эжеке ушул деги эле акыреттеги ошол эле акырет жашоосунан дагы айтып өттүңүз, бул дүйнөнүн дагы маанилүү да, себеби ошо бүгүнкү темабыз дагы бул дүйнө акыреттин эгин таласы дедик да, акыретке баруучу бир мүмкүнчүлүк, бир жол дедик да. Ушул бул дүйнөнү дүйнө дегенде бул дүйнө дагы маанилүү биз үчүн. Ошол бул дүйнө тууралуу биздин Курани Каримибизде кандай аяттар бар, жана пайгамбарыбыз бул дүйнөнү мисалы туура колдонуу же болбосо бул дүйнөдө кандай жашоо экендигине туурасында дагы бизге мисалы аяттардан же хадистерден мисал берип өтсөңүз. Аллах разы болсун. Курани Керимдин Касас сүрөсүнүн 77-аятында Аллах субханаху ва таала Алланын сага берген дөөлөтүн аткылуу, акыретке аракет кылууга умтул, бирок дүйнө жашооңдо унутпа деп айтат да. Айрым аяттарга караганыбызда дүйнө жашоосуну оюн, күлкү, зомдук, мактануу, мал мүлк, бала чаканы көбөйтүү, бир алдамчы ракат сыяктуу сыпатталат да. Бирок биз Курани Керимди толугу менен түшүнсөк, бу аят кимдер үчүн айтылып жатат? Бул аят акыретте жашоо жок. Биз бул жашоодо жашадык, бүттү. Bundan кийин эч кандай кылып жаткан иштерибиздин жыйынтыгы болбойт деген инсандарга карата айтылып жатат да. Албетте бир Курани Керимдин бир аятын ачып, анан аны котормосуна карап туруп эле динибиз ошол экен десек, биз балким адашып калабыз. Себеби исламды бир бүтүн катары көрүп, бир аят эмне себептен түштү, кимге айтылды, же пайгамбарыбыздын бир хадисин айтып жатканда асбабы вурудул хадис дейбиз, хадистердин айтылуу сабаптарына карап туруп чечмелесек, алымдарыбыз бизге бул жолда бир жол көрсөткөндө гана биз динибизди туура түшүнөбүз да. Же болбосо биз кээде ойлонуп калабыз да, ислам дини байлык, бийлик, жеке кызыкчылыктарды тыюу салып коет. Анткени бул убактылуу жашоо деп да, балким кээде акырет жашоосу деп дүйнөлүк жашоону унутуп калгандай болобуз да. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Маккадан Мадинага хижрат кылганда ошо биринчи иши мечит куруу болсо, андан кийинки иши ошо мечиттен кийин базар курган болду да. Эмне үчүн? Демек дүйнө жашоосуга да маани берди. Базар куруп, анан ошол базарда кезек менен өзү ошо контролдойт эле. Бир күн базарда жүргөндө бир инсан буудай сатып аткандыгын көрөт. Ошол буудайдын ылдый жагына колун салганда ным экендигини, жогорку жагы болсо кургак экендигин пайгамбарыбыз байкап, анан айтат: эмнеге мындай кылып жатасың? Сен адамдарды алдап жатасың. Ным болсо баардыгы бул ным болгон буудай, кургак болсо бул кургак болгон буудай деп айтышың керек дейт. Ал сатып аткан инсан эртең менен жамгыр жакты, ошондон кургабай калды деп өзүнүн себептерин айтат. Пайгамбарыбыз буга аябай ачууланат. Ман гашшана фалайса мини дейт. Бизди алдаган бизден эмес дейт. Демек бул пайгамбарыбыздын бул хадисин карап туруп да кул акысы бар экендигини, биз ошол эле бир учурда акырет жашоосу деп дүйнө жашоосун да толугу менен унутуп койбосубуздун. Мисал үчүн мен бир иш аракетти жасап жатсам, бул менин кылып аткан ишим бул дүйнөдө мусулмандарга же инсаниятка, жалпы эле инсаниятка пайда берип жатса, буну мен бул дүйнө үчүн эле эмес, акырет үчүн аткарып жатам. Ошол эле учурда бул дүйнөдө андан бир кандайдыр акы алып жатам. Демек, бир мусулман эки куштун канаты сыяктуу болушу керек. Албетте пайгамбарыбыздын хадиси бар: эч өлбөй турган сыяктуу бул дүйнө иштери менен алек болгула, эртең өлө турган сыяктуу акырет менен алек болгула. Биз мусулмандар эч качан биз акыретте эле аткарышыбыз керек деп толугу менен жашообузду ибадатка берип, дүйнөлүк соода сатык болсун, медициналык жак болсун, образование жак болсун, буларды четке кагып койсок, анда биз динибизди туура түшүнбөй калгандыгыбызды байкайбыз. Себеби пайгамбарыбыздын учурунда бир сахабийди көрөт, аябай кубаттуу, бекем, жанында турган сахабилер айтат: "Я Расулалла, бул инсан дин жолунда кызмат кылса кандай сонун болот эле" дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Бул инсан азыр үй бүлөсү үчүн кызматта жүрсө,
бул дүнүйө үчүн акча таап атат, бирок акыретте Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жүргөндөй болот. Же болбосо бирөөсү үй бүлөсүн багуу үчүн аракет кылып акча таап жатат, бирок ошол эле учурда бул жакта Аллахтын ыраазычылыгы бар дейт. Биз бир нерсени жашообузда көрүп байкап жатканыбызда бул дүнүйө үчүн эмес, ар бир нерсенин эки тарабы бар экендигин, дүнүйөдү да унутуп койбойбуз, ошол эле учурда акыретке дагы маани беребиз. Биз мусулмандардын дүнүйө жашоосу, акырет жашоосу деп айырмасы болбойт. Төрөлгөндөн баштап каза болгонго чейин ар бир жумушубуз эки тарапта тең салмактуу болууга бизге жол көрсөтөт. Демек, бул негизи ошол сиз Куран аяттарында жана пайгамбарыбыздын хадистеринде баса белгилегендей, бул дүйнөнүн дагы мааниси зор экен да биз үчүн. Албетте акыретке ишенебиз, акыретке даярдыгыбыз, акыретке даярданабыз, акыреттеги сынактан ийгиликтүү өтүүгө аракет кылабыз. Анан бул дүйнөнүн дагы маанисин айттыктан, анан бизде өзгөчө ушул бул дүйнөдөгү бир мансаптар бар да, же болсо байлык, бийлик жөнүндө бир мисалы бир уч пикирлер бар да, эжеке. Ошол жөнүндө биз кандай кылышыбыз керек? Мисалы байлык топтобой эле коюшубуз керекпи, анда утурумдук болсо, же бийлик кылбай эле коюшубуз керекпи? Эгерде бул дагы утурумдук болсо, кандай жашайлы? Өзгөчө ошол биздин динибиздин, шариятыбыздын байлык, бийликке болгон көз карашы кандай? Биз ошого кандай көз карашта болуп, жана ошону туура колдонушубуз керек? Биз мусулмандар акчаны максат эмес, каражат катары көрүшүбүз керек да. Биздин динибизде мен жогоруда айткандай эле үй бүлө багышым үчүн эмне керек? Бир акчага каражат, ошо каражат керек, акча керек. Мен бул акчаны адал жолдон табууга аракет кылсам, бул да ошол учурда ибадат болуп жатат. Мен мисалы окуп жатам, иштеп жатам, же бир эжекебиз садикте иштеп жатат, же кассада иштеп жатат. Бунун мен үй бүлөмдү адал эмгек менен багууга жолго чыктым десек, бул сооп болот. Бирок биз бир нерсени да унутуп койбошубуз керек. Мен акырет жасоосу менде бар, акырет түшүнүгү менде бар. Демек, мен үй бүлө курбай койсом болот. Мен машина албай койсом болот. Дүнүйө неаматтардан толугу менен четке кагып койсом болот деген түшүнүктү биз үчүн ката. Бул биз үчүн туура эмес болуп калат. Биз эмне кылышыбыз керек? Бул дүнүйө биз үчүн Аллах бир мүмкүнчүлүк берди. Мен да бир акчам бар, мүмкүнчүлүгүм бар. Мен акыретте Аллахтын ыраазычылыгын табыш үчүн мен буну ал үчүн колдонушум керек, акча таппай койбошум керек. Мисалы эмне деп түшүндүрсөк болот, дагы ачыктап кетсек, мен мусулманмын. Мен үчүн акырет жашоосу бар, бирок дүнүйө неаматынан баш тартып коем. Жок, бул туура эмес. Биз эмне кылабыз? Биз окуйбуз, иштейбиз, бир жумушту аткарып жатсак, майыны чыгарып дейбиз кыргыз тилинде, эң мыкты деңгээлде аткарышыбыз керек, андан чыккан пайдага ыраазы болушубуз керек. Акча деп аша чабып, мисалы жалганды кошуп, бирөөдү алдап, андан көбүрөөк акча табуу эмес, адалы кандай болсо, Раббым бизге кайсын насип кылса, буга ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Акыретке дагы ошондой деңгээлде даярдык көрүшүбүз керек. Биз экөөсүн тең салмактуу кармай албасак, анда Азирет Умардын доорунда сахабилер отурушат мечитте, мечиттен чыкпай коет, алар ибадат менен алек болуп, Азирет Умар келип буга ачууланат. Эмнеге андай кылып жатасыңар? Сиздер чыгыңыздар, үй бүлөңүзгө, коомчулукка пайдалуу болгула, намаздын убактысы келгенде, ибадаттын убактысы келгенде ибадатты дагы унутпаңыздар деп бизге чоң сахабиларыбыз, пайгамбарыбыз Куран-ы Керим аяттары менен эки канаттуу болууга, жашообузду эч качан өлбөй турган сыяктуу бул дүйнөдө аракет кылууду, эртең өлө турганда ибадат кылууду, экөөсүн тең бири-бириге байлап, туура жыйынтык чыгарууду аракет кылышыбыз керек. Иншалла бул бир айтып берүүдө, же бир хадис менен бир аят эмес, балким акырындык менен бул нерсе өз ордуга келет деген ишеничтемин. Негизи эми баягы бул дүйнө убактылуу, бул жалган дүйнө дедик, бирок ошол демек биз ойлоп калбашыбыз керек экен да, эжеке, сиздин айтууңуз боюнча. Мисалы, байлыкка жетүүгө аракет кылыш керек. Мисалы, зекет бере аласың, садака бере аласың, же башка бир мусулмандын деги эле адамзаттын пайдасына жараган зор иштерди, зор долбоорлорду кыла аласың да. Бирок
сиз айткандай ошол акчага, байлыкка жетем деп атып эле бүт мындай адалдан башка арам жолдор менен бирөөлөрдү басып алып, бирөөлөрдү алдоо менен эмес, адалдан жетүүгө биздин максатыбызды өзгөртүшүбүз керек экен. Анан ошол эле мезгилде бийликти деле албетте бийликтин дагы өзүнүн бир суносу бар. Бийликке жетин, мансапка жетин, бирок аны дагы мисалы ошол жеткенден кийин бир сен мүмкүнчүлүк, жоопкерчилигиң болуп атат. Кол алдыңдагыларга дагы адилеттүү болууга, ошосу баса белгилегендей Азирети Умар радиаллаху анху бул адилеттүүлүктүн символу, үлгүсү, пайгамбарыбыздан кийин эле. Демек, ошол жак менен дагы биз мусулмандарга деги эле өзүнүн бул үйдө жашоосуна дагы мындай жакшы пайда келтире алганын дагы билсек болот экен. Эжеке, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Албетте ошол сиз айткан бул кеп кеңештер бүт баардык биздин көрөрмандарга, биздин бир туугандарыбызга жетет деген ишеничтемин. Бар болуңуз, чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Кымбаттуу көрүүчүлөр, бул албетте бул бүгүн биз дүйнө акыреттин эгин талласы деген темада сөз кылдык. Бул Кур'ан-ы Каримда да келгендей, мусулмандар үчүн акырет ишеними өтө бир зор мааниге ээ. Дайыма Алла Таалага ыйман жана акырет биздин Кур'ан-ы Каримибизде же болбосо пайгамбарыбыздын хадистеринде бирге келет да. Бирок ошол бул дүйнө менен акыретти экөөнүн бир баланста, экөөнүн мындай тең алып кетүү албетте мусулмандарга деги эле адамзат үчүн ар дайым эле оңой боло бербейт да. Себеби кээде биз баягы пенделик кылып, байлыктын, бийликтин аркасына түшүп, деги эле акыретти такыр унутуп калып, бул дүйнөдө эле түбөлүк калчудай, бул дүйнөдө өлбөчүдөй болуп эле бүт жан отубуз менен байлыкка, бийликке мындай кирип кетип, жанакындай негизги болгон баалуулуктарды, ибадаттарды таштап, деги эле акыретти ойлонбой калганда учурларыбыз болот эми. Баягы дүйнө параз деп койчу, дүйнөгө дүйнөкордук деп коет да бунучу биздечи. Же болбосо ошол эле мезгилде тарыхтан бери ошол пайгамбарыбыздын доорунан баштап бүгүнкү күнгө чейин дагы акырет үчүн гана жашап, бул дүйнөнү ошол эле үй бүлө куруудан баштап иштөөнү же болбосо башка нерселердин баардыгы тарки дүйнө деп коет го. Ошондой дагы көз карашты карманган биздин момун мусулмандар, биздин бир туугандарыбыз азырга чейин бар да. Мисалы биздин деле фольклорубузда, эс тутумубузда бар. Биздин чыгармаларда, адабий чыгармаларда календерлер деп коет, же сопулар деп коет, же карыптар деп коет да. Булар баягындай дүйнө кезип, мал мүлккө, байлык, бийликке, үй бүлө курганга убактыбыз жок. Ансыз деле бул дүйнө убактылуу, жалган дүйнө. Биз баардык иш аракетибизди зикир менен, пикир менен эмнени тапсак, ар дайым Алла Тааланы эстөө менен акыретке барабыз деген учурлар дагы бар да. Эми андай адамдар дагы болуп келген, буга чейин дагы болуп атат. Бирок бул негизги биз ошол Кур'ан-ы Каримден жалпы негизинде караганда жана пайгамбарыбыздын сүннөтүн деги эле ошол исламдагы ахли сүнна вал жамаат алымдарыбыздын жалпы системасына караганда бул негизги максат эмес. Бул ошол бул дүйнөнү дагы карап, ошол эле мезгилде акыретти дагы ойлоп, экөөнүн параллелдүү алып кетүү негизги бизден талап кылынган, бизден суралган нерсе ушул да. Бирок албетте оор, бул нерсени кылыш чындап эле оор, кээде нафсибизге оор келет, кээде башка учурларда оор келип калышы мүмкүн. Бирок бул нерсе мүмкүн. Ошол эле пайгамбарыбыз өзү бизге өрнөк катары, үлгү катары жашап берди. Андан кийинки доордо дагы сахабалардан баштап бүгүнкү күнгө чейин адамдардын көпчүлүгү бул нерсени карманып жашап атат да. Орто жол деп коет да. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде да айтып атпайбы, «Важаална лакум умматан васатан» деп да. Биз силерди орто үммет кылдык депчи. Өтө мындай ашырылыкка жетпей же өтө эле жана кайдыгерлик болбойчу. Ошондуктан кымбаттуу көрүүчүлөр, бүгүнкү Рамазан айында дагы бул нерселер баарыбызга бир мындайча айтканда бир сабак катарында, бир жакшы бир мүмкүнчүлүк маалымат иретинде дагы биз бул нерселерден пайдаланып, ошол бул дүйнөдө да, акыретте дагы ийгиликке жеткен, жана бул дүйнөдө жана акыретте дагы Алла Тааланын алдында шерменде болбой, уят болбой, жүзүбүз жарык болууну насип кылсын деген дуа тилектерибиз менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Алып баруучу кызматта мен Уланбек Калмырза уулу болдум. Дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.